Сулуулуктун курмандыгы болбой. Эже карындашым, бүгүн сулуу көрүнүш маселесинде кыздардын арасында жарыш кетип атат да. Ким жакшы макияж кылат, ким жакшы педикюр кылат, ким узунураак тырнак коет. Кыскасы сулуулук маселесинде жанын курман кылып пластик операцияларга чейин барып атат. Буга мисал Япония. Өтө күчтүү деңгээлге чыгып кеткен азыр. Керек болсо туулган күнүгө дагы кызы үчүн пластик операция подарка кылат да. Биз ушул деңгээлге карап кетип атабыз да. Өзгөчө кыздардын арасында кытайский айырмасы жок, арзан кымбат жок дегенде бир бетиге краска берип чыгыш кыздар үчүн адат болуп калды көчөгө. Бул коркунучтун алдын алуу максатында көп нерселерди айтууга туура келет. Сулуулук деген эмне? Кайсы китепте же каерде жазылган? Негизи мынандай болсо, мындай статья боюнча мына сулуу болуп эсептелет деген статья каерде жазылган? Азыркы 21-кылымга келип, көкүрөгү чоң, көпчүгү чоңдор сулуу болуп эсептелип атат. Бирок билесизби, убагында чачы лысыйлар сулуу болуп эсептелген. Курсагы барлар, семиздер сулуу болуп эсептелген. Ошондой эрежелер мурдагы кылымдарда башкача, адамдар сулуу болуп эсептелген. Азыркы учурга келип мындай болуп эсептелет. Сиз каяктан билесиз, дагы 1-2 кылымдан кийин сулуулук системасы дагы өзгөрүп кетет. Туурабы? Айтайын дегеним, сулуулуктун курмандыгы болбой эже карындашым. Сен жан дүйнөңдү, парасатыңды и акылыңды сулуулушка аракет кыл, бооздошко аракет кыл, сырткы сербетиңди ошол нерсе ачып коет. Тамам.